Эми уруксат бербей атат депчи, анан алып чыкканга уруксат бербей атат. Ар кандай документтерди толтуртуп атат да, булар абдан күтүп атабыз, 1 саат дедиле, бирок 1 сааттан ашып кетти деп көчөдө ыйлап жүрүшөт да. Анан эмне себептен өйрүктү ээлерине бербей атасыздар? Ушундай өткөнүнө өзү 2 сааттан өтүп кеттир, Бизге азыр сурайлы тактап мына жерге келип түшөт да. Маалыматыңыз жокпу азырынча? Туруп келип түштү деди. Анан мен силерди кел дегени бул жака келдим эле да. Историяны только врачтар алып келет да. Аты жөнү, анан адреси, диагноз жазылыптыр. Бул себеп менен биринчи ошо лечащий врачтарына, дарылаган дарыгерине кайрылыш керек. Дарылаган дарыгери. Ооба. Отделениеде да. Ал дарыгер өзү кайрылган жок сиздерге. Мындай эле кагаз берип койду бе? Ошондой менен келет да бизге направление. Сөзсүз түрдө мындай направление менен турупту врач алып келбейт, аны медсестра анан кичи медайымдар эле алып келип таштап коет бизгечи. Врачы историясы менен келиш керек бизге азыр. Келсе, анан сөзсүз түрдө туугандары менен сүйлөшүш керек да, сүйлөшүп жарып текшерүүгө макул болсо, андан кийин жарылат. Жо, жарганга макул дебептир. Макулдук беришкен жок булар. Бизге жарылбасын да. Ооба, бербесе жарыям албайбыз. Так, Нурбек кызы Гүлзаткен 98-жылы төрөлгөн, Ош областы Кара Суу району Кызылкыштак айылы дейт. Ош областык аралык ооруканасынын гематология бөлүмүнөн келип түшүптүр. 2 майда 2019-жылы келип жаткан экен. 13 май 7-ден 40 өткөндө үзүлүптүр да. Бизге келип түшкөнүнө азыр балдар айтат, жарым саат болду дейт. 9:30. Өлүктү отделениеде сөз түрдө 1 саат 2 саатка кармашат. Ал жерде өлгөндөн кийин таңып, аягы мусулманчылыкта бар го, эгин таңып, буттарын, бармактарынчы. Ошонуп андан кийин бизге жөнөтөт да. Эгерде вскрытие боло турган болсо, Жок, булар эч нерсеге жок. Бизге анда келет, жазат, кетет. Келип арызын жазып берет. Аны бизге деле жазыштын кереги жок. Ошолорго жазып берип алып кетсе деле боло берет. Бирок биздин Саламат сактоо министрлигинин буйругу бар да, атайын буйругу бар. Эненин өлүмү жарып текшерилсин дегенчи. Эми бирок ошондой учурда дагы жанакы жакын туугандары макул болбосо жара албайбыз. Атасы издеп жүрөт. Кызын эртеден бери алып кете албай. Ким? Сиз отура бериңиз, же бул жакка чык. Бул жакта Бактыгүл эже ким? мен Бактыгүл эже. Эже жооп берип коесузбу? Атасы издеп жүрөт көчөдө, эмне болду? Сүйлөшөбүз мына өчүрүп. Камераны өчүрүп сүйлөшөсүзбү? Хорошо. Хорошо. Киргин. Майли. Киргин. Себеби бул ал жака тартыла турган нерсе эмес да. Неге тартыла турган нерсе эмес, эже? Жаш кыздын өлүмү болсо, ичинде баласы болсо, эмне үчүн булар? эмне тартыла турган маселе эмес деп кантип айтып атасыз? Силер чыгып тургула, биз атасы менен өзү сүйлөшөбүз. Чыгып туруңуз. Биз журналист катары катышууга укук Жок. Хорошо. Силер бирдине. Бизди чыгарып берди тилекке каршы. Бактыгүл эже, информация бере аласызбы кандай? Эже ачып коюңуз эшикти. Эмне болду атасыз? Ой. Эже, эмне болуп өлгөндүгү туурасында эле маалымат берип коесуз. Маалымат бере албайсызбы? Мындай эле ачып эле айтпаган да эже.
Кече узак каралбай калып кетти да, ошо жерде титиреп туруп калды, башым лакылдап кетти деди. Ошондо башына кан агып кеткен бунун бир болсо. Болсо мындай болбойт эле да. 3 саат келбей калып туруп калышты да. Чакырдык, о келет, бу келет деп туруп калды. Кийин келишти, кийин келип карашты бирок. О кыйлада 3 саатка чейин туруп калды да, башым ортада. Эч нерсе бербей коюшту. Кийин анан патыратып, кийин беришти 3 саатта. Почти 4 саат болуп кетти. Каралбайбы? Ооба, кирип эле баш багып койло чыйып кетишет. Бир немеси келди. Ушундай болуп атат десем, башын ийкеп койло оям чыйып кетип калды. Башын укалап мындай болуп атат. Мындай атып атат башым деди, укалап температурасын түшүрүшкө аракет кылып суулап эле отурдук кеч. Анан ошо боюнча реанимацияга түшүп калды. Реанимацияга кирсем, аба жетишпей калыптыр. Уф деп жаткан экен. Кийин аппаратын коюп койду, ошо боюнча жок болуп калды кызым. Кийин кыйбадым ошо боюнча мен. Сүйлөп аткан кыз болчу, сүйлөп атты. Башымды укалагыла, врачты чакыргыла, 4 саат болуп кетти, врачты чакыргыла деп. Тынбай сүйлөп атты, секин сүйлөп атты, сөздөп болчу. Температурага күйдү да, биринчи 4 саат бою реакция болду, титиреди, кийин титирегенден температура чыкты. Неме реакция жүргөндө жок эле, температура чыгып дей бердим, дарыны ичкизип кой, парастомол деди, ошо парастомолду ичкиздим. Кийин ошо узакта келди, ошо малда келип калганда билбеймин, мен да бир нерсе дей албайм. Канча балаңыз бар? Ушу бир кызым бар, бир уулум бар. Ошо бир кызымам жоготуп койдум, бир кызымы дагы. Барганыбызда деле 32 кан менен бардык. Бир жакшына басып жүргөн, эшикке чыгып тамак жеп жүргөнбүз. Бир жакшына жүрдүк эле. Кийин мурдунан кан кетти, ошо менен 3 күн 4 күн ушундай болуп калды. Ушу барабар ушинтип калды да. Канчасында ооруканага түштү эле өзү? 29-унда жок, 30 күнү түштүк, 29 анализ тапшырдык. 29-унан баштап күнүгө куябыз, канын куюп аттык, кан куюп аттык. Кече базар күнү травма массасын куябыз дешти. Травма массаны куябыз дегенде жок болуп калды, запаска коюшпаптыр. Травма массага дедик, куюп неме алаттык, канды тонор апарып куюп аттык. Травма массага деди 8,5 миңден күнүгө куюп турдук, майли деп куюп турдук. Врачтар кетип калыптыр, травма массаны каяктан табабыз, врачка пул берсеңер анан алып келип травма массаны чыгарабыз деп ошондой деди. Канча беребиз десем 1,5 миң, врачка 1000 сом 500 медсестрасына бересиңер, анан травма массасын чыгарып беребиз деп. Кече бир күн травма масса куюлбай калды. Ошо травма масса куюлбай калгандан болду экен дедим. Бирок кече раса мен ошо жердегилерге айттым, олордун бул иши, ошо травма массаны силер чыгарып берсеңер биз пул кап кетебиз, силер чыгарып беришиңерге биз пул берет белек деп ошондой дедик. Эртең менен саркыга даярдап бергиле десем боптур деп калган. Дежурный врач түнү реанимацияда жүргөнүбүздө. Ошо барар мына бир күн травма масса албай калдык. Кече температурага күйүп ушул акыбал болуп калды да. Жакшыра жүрдү эле, басып жүрдү эле, тамак ашты чыгып жеп аткан болчу. Жакшыра жүргөн кызым эле ушуп калды. Билбейм кимде айып, кимде экенин мен да билбейм, түшүнбөдүм. Ооба, атала ичти, мас табай ичти. Жакшына ичип эле жүрдү да, түн жарымда анан ушундай болуп калды да. Реанимацияга алып кирип кетишти, ошо барабар ушинтип калды да. Бул бейтап бизге келгенде эле өтө оор акыбалда келген. Себеби 30 апрелде ошол ата-энеси алып келди, өтө оор акыбалда. 21 жашта экен, боюнда бар, бир 22-23 недельный срок беременности деп коет. Москвада мигрант болуп жүргөн экен. Москвада эле ооруп калган экен. Ооруп, боюнда бар боюнча эч кандай эч жерге учетко турган эмес. Анан аябай оор акыбалда бизге келип атат. Биз ошол биздин оорукананын төрөт бөлүмүнө жаткырып, ошол өтө оор акыбалдан бир аз чыгып, анан гематология бөлүмүнө которулду да. Анан өзү бул бейтаптын диагнозу кан оорусунун өтө оор, мындайча айтканда айыкпас бир түрү менен жабыркаган бейтап да.
Анан буга кошумча боюнда бар. Анан бул да аябай бизге кыйынчылык туудурат да. Анан бул оорунун өзү дарылоо методдору өтө аз. Бул көбүнчө бул өтө мындай кайгылуу нерсе менен аяктай турган оору да. Не деген оору? Апластическая анемия деген. Бул ушул кыргызчасы кемик, мынау сөөктөгү кемик иштебей калат да. Анан организмде бүт кан чыгара албайт да. Кемик иштебей калат. Анан эми элестетиңиз, эми бул бир эле адам эмес, бул 2 адам болуп атат да. Анан мындай бейтаптар кан менен жашайт. Кан менен жашайт. Ушул бирөөнүн канын куйсаңыз жашайт, бирөөнүн канын куйбасаңыз жашабайт. Анан ар жерден кан кетет, кан көтөрүлбөйт. Анан бул бүгүнкү бейтаптын ушул ата-энесинин мындай капа болгону ушул силер ушул мейтти силер баягындай патологоанатомический бюродо биз эми туруп ошол жака беребиз да мейтти. Ошондо силер ошол жактан жарып коесуңар. Бизге булардын бир эле проблемасы ошол болду да. Силер ушул биздин кызыбыздын денесин жарбай бергиле деди. Анан бул ушул мейттин ата-энесинин кызыкчылыгы үчүн бүгүн кызыкчылыгына үчүн деп биз аябай аракет кылдык да. Эмнеге? Себеби бул боюнда бар болуп өтүп кетсе бейтап, бул 100% бул патологоанатомиялык жардыруу болуш керек. Жарылып диагноз такталып анан берилиш керек деген закон бар. Бул законду мен чыгарган эмесмин. Эми ошол эгерде ошол ата-энеси аябай каршы көрсөтүп атса, бизден суранып атса, ушуларга жардам берели деп, мен өзүм жалгыз бере албайм да. Аны үчүн областтык координатор бар. Ошол кан берилбей калды дегени, бул туура. Себеби бул кайсы кан? Бул жөнөкөй кан эмес. Бул тромбоконцентрат деп коет. Бул тромбоконцентрат баягы кан кетүүнү токтото турган тромбоконцентрат. Бул тромбоконцентрат бул өтө татаал жол менен жасала турган тромбоконцентрат. Анан бул тромбоконцентраттын ошол канды токтото турган дозасын жасоо бул 1,5 литр канды ошол донордон алып жасалат да. Туура эмес. Биздин больницада дарыгерлер түнү күнү ушул күзөттө турган дарыгерлер кантип каралбайт. Мен эч ушуну түшүнбөй атам. Бул 4 саат каралбай калды деген. Бул каралбай калды эмес. Ошол күнү кече биздин бөлүмдөгү дарыгер күзөттө туруп атпайбы? Ошол өзүбүздүн дарыгерибиз карап атса, анан кандай каралбай калды деген сөз чыгат бул жерде. Күндө ата-эне жасатат, кан борбордон алып келет, биз куябыз. Ошол кечеги күнгө тромбоконцентрат куюлбай калды деп булардын ичи ачышып атат. Бирок ошол тромбоконцентратты литрлеп куйган убакта дагы бул кыздын азыр акыбалына ал эч кандай жардам бербейт эле. Себеби кыздын акыбалы ошондой. Кыз адам болушу мүмкүн эмес беле? Жок, себеби бул оорудан жакшы болуп чыгып кетиш өтө оор.